Мунира Темирова 39 жашты аркылап турат. Жалал Абад облусунун Алабука районунун Достук айылынын тургуну. Эки баланын энеси. Тагдырдын сыноосу менен 2010 жылдан бери боор оорусунан жабыркап келет. Ооруканаларга жатып дарыланганы менен толугу менен айыгып кете алган жок. 2010 жылда ушул сироз печень оорусуна чалдыгып, ошол жылдан бери ар 6 ай сайын республиканский больницасында Бишкекте лечение алып жатам. Азыр оор абалдамын. Боорумда операция жасатыш керек. Элден жардам суранат элем. Жардамыңыздарды аябасаңыздар. İçimen gırıja çıkıp ketти, маткадан gırıja çıkıp ketти, su толгондон. Ата-энем жок, үйүм жок, жалгыз боймун. Баарыңарга рахмат алдыдан. Учурда өлкө ичинде оор дартка чалдыгып, боорун алмаштырып келген жарандар көбөйдү. Индия өлкөсүндө операция жасатып келишүүдө. Мунира Темирова да Индияга барууну максаттап жатат. Боорун алмаштырууга $26,000 АКШ доллары керектелүүдө. Донор өзүнүн кызы боло турган болууда. Колунда бар кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Төмөнкү эсеп шотторуна которсоңуздар болот. Боорумду пересадка деди Бишкекте. Мен кайрымдуулук фондунун башчысы Азамат Байматовго кайрылдым. Азамат Байматов мага жардам берип жатат. Ал $26,000 аз боорумда операция жасайбыз дейишип атат жакын күндөрдө. Ошон үчүн ушу эл өзүндө ушундай каражат жоктугунан элден суранат элем. Жардамыңыздарды аябасаңыздар.